Анан Али Акбар түнкү саат 2 чамасында келет. Айылга келип эле, түшө калып эле, баягы машинанын жанына барып эле, терезени таш менен чабат. Башын айра чабат. Ошондо ал сознаниясын жоготуп, ошол жерде кан кетип көп. Садыр Жапаровдун Рустам баласына чалып, же болбосо Ташиевдин Томасына чалабыз, баласына чалабыз. Мен деле балким кийин тоңго келип кызмат кылып отуруп алам. Бирок лабойду чапканды айтпам, 2 жолу таш менен чапкам мен. Синьяда хоть завтра деле 200 миң берип кое берем мен. Бүгүнкү чыгарылышта Ашардын директорумун деген Али Акбар Каныбек уулунун дагы бир былыгын ачыктайм. Видеону аягына чейин көрүңүз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Саламатсызбы? Бизге Ашардын кеңсесинде тартылган видео келип түштү. Бул видеодо өздөрүн тергөөчү деп тааныштырган адамдар Ашардын директору Али Акбар Каныбек уулун Ысык көлгө тергөөгө алып кетип жатканы айтылат. Эмелегил Али Акбар. Бизде автоунаалар бар. Паспорттарыңызды алып ал жанына. Жактан эмнетегеден жактан программага кетесиз, чогуу барабыз азыр. Ошол жактан териштүү иштери жүрөт. Жок акен не болгону. Анан чок экен. Жаман өзүм неудобно болгон да, кылмыш келгенде болсо сиз салып койсоңуз деле бар. Негизи эме болду, сөзүн ачык айтып коеюн. Спецназдар менен келип келе дегенде анан сен өзү эле врачка келсең көргөндө турбайсыңбы? Көрдүм. Анан эми мындай жүзгө нерсе бар, адам кечик дегенчи. Анан айтып кирип алды сени бударажып айтып, запишировать эткенде эми андай адамдардан эмес, акын тактына менен чыгып кетти. Бул окуя Ашардын так кеңсесинде болуп жатат. Байкасаңыз анда Ашардын желектери, жазуулары жана логотипин көрүүгө болот. Сүйлөшүү Каныбек уулунун кабинетинде жүргөн. Өздөрүн тергөөчү катары тааныштыргандар кеп разбой тууралуу болуп жатканын айткан. А Каныбек уулу бул жөнүндө тоңдо милицияны жетектеген Улан деген киши менен сүйлөшкөнүн кыйытып жатат. Тоңдук сиз анда нерсе экен? Улан деген. Улан байке. Сага чалды эле. Азыр мен 1 мүнөт ошо Улан байке бизде келиптирген. Улан байке мен жакшымын мен, тоңдук ойлорун тайын. Сизди бүткүл кыргыз эли таап экен. Конечно, байке. Улан байке, Улан байке, ассалам алейкум, Анес. Жакшысызбы байке? Мен Али Акбар. Эме тоңдон байкелер келишиптир дейт, жумушкачы. Өткөндө менске кайрылган маселе боюнча. Ошол байке. Ошол боюнча сүйлөшүп отурганбыз. Эмне болот деп? Ошол келер арызат, ошол боюнча келип, бирсе териштирип сураштыралы, анан по ходу эметебиз да. Всё хорошо байке, хорошо байке, связался. Бул окуядан жабыркаган адамдын иниси медиа хабка байланышып, жүзүн ачыктабастан айтып берди. Анын айтымында 15 ноябрда түнкү саат 12-де Ысык көлдүн Көлтөр айылында топ адам биригип, анын агасын аяосуз сабап, унаасын талкалап, 200 миң сом акчасын тартып алган. Бул кишилердин арасында Али Акбар Каныбек уулу дагы болгон. Башында ошо 15-inde түнкү саат 12-де мен агам көлдөн магазинге барат. Магазинге барып, пепси алганы кирип, магазинге кирип бараткан маалда машинеси баягы фарасы өзү иштейт да, зажиганиянын ачкандачы. Анан дальний берилип калыптыр. Встречный келаткан машина токтоп эле, фараңды өчүр. Эмне обочинада фараңды күйгүзүп койгонсуң деп келип балага сайлап да. Анан ал бала кете бергиле деп анан магазинге кирип кетет. Анан Али Акбар түнкү саат 2 чамасында келет. Айылга келип эле, түшө калып эле, баягы машинанын жанына барып эле, терезени таш менен чабат. Таш менен чабат, кайра келип сабашат, түнкү 3-кө чейин сабашат да. Анан тиги уже өзүн жоготуп жатып калганда, жанагы Айбек деген бала көлтөрлүк Винчестер менен башын айра чабат. Ошондо ал сознаниясын жоготуп, ошол жерде кан кетип көп. Баягы өзү шоковый состояние менен машинасында ключун беришпейт. Анан аягында кетип атып, бирөө катып алыптыр да. Ошо алып койгон экен да. Анан ал берип уже болду кет деп, анан тиги эптеп бир ини ошо айылдан бирөөбү же кимси эптеп жеткиришиптир үйгө. Үйгө жетип барып жатат. Кан талап, бир топ кан кеткен. Акчасын да коюптур. Ошол машинесинде акчалай болгон 200 миң сом. Алар таанып атат, эми акча жок болчу, тигиндей мындай деп. Анан
Ошол байкем мага эртең менен чужой номер менен чалышты. Ал симкасындагы чыгарып ыргыт ийишиптир. Аябай акылдуу балдар экен да. Симкасын алып ыргытышып, баягы туугандарына чалып ийбесин деп. Анан ал байкебиз кан жоготуп, үйдө жатып калат. Анан соседте ошо келип калып бир телефон менен мага байланышат. Ошондо түшкү саат 12-лерде. Анан байланышып мен шаарга алдырттым. Тоңго жаткызайын десем, аякта врачтар баягы бизде технология өнүгө элек да. Анан шаарга алып келип, улуттук госпиталга жаткырдым. Аяктан ошо баш сынганы, баш айылганы, 3 сантиметр шов салганы башына бардык эмелер бар, фактылар. Анан опер кызматкерлери түнкү саат 1-де келип, бүт арызды кабыл алып, Первомайскийге өткөрдү. Алар болсо Тоң районуна жиберди. Ошентип сот иши башталды. Тергөө иштери башталды. Жабырлануучунун иниси агасынын абалы учурда оор экенин белгилеп, Алиакбар Канбек уулу менен кошо 3 киши бошонуп кеткенин айтып, нааразы болду. Ошондой эле ал бизге кармалгандар президенттин баласы Рустам Жапаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Томас Ташиев менен байланышыбыз бар. Бизде акча саман деп оперлерди дагы коркуткандарын кошумчалады. Мындан тышкары ал тергөөчүлөр менен жең ичинен сүйлөшүү болгонунан күмөн саноодо. Алиакбардын офисине барышты, жана Ашар деген. Бала аябай элди алдап, көп акчаларды жеп алып, мен өзүмдүн соседкам дагы ошол үйүн сатып акчасын төккөн экен да. Мен кече уктум да анычы. Анан биз ошол бардык, мен да катыштым. Ошол Рахымбек уулу, ошол Рахым уулу жанышты дагы ошол офистен кезештирдик. Ал оң колу болуп чыкты. Ал баланы опер кызматкерлери кармады. Андан кийин аны кармап кеттик. Кармап кеткенден кийин кайра экинчи машина менен келип Каныбек уулуна келдик, офисине кирдик. Офисине кирип, видеонун баары бар бизде. Биз киргенде эле ошо Улан деген тергөөчүгө чалды, Төрткүл районунда. Улан байке баягы иш боюнча биз сүйлөшпөдүк беле, жаап койбой элекпи деген эмелер. Сиздин көзүңүзчө сүйлөштү? Менин көзүмчө громко говоритель менен сүйлөштү. Улан байке, ассалам алейкум, анес. Жақсы байке? Мен Алиакбар. Эме Тоңдон байкелер келишип деди, жумушкачы, өткөн эмеске кайрылган маселе боюнча. Ошол байке. Ошол боюнча сүйлөшүп отурганбыз. Эмне болот аяп? Ошол келер арызат, ошол боюнча кел. Бирсе тештирип сураштыралар, по ходу эметебизде. Всё хорошо, байке, анда. Хорошо, байке, связалдым. Анан Улан байкеге мен ошол замат эле ишенбей калдым. Мен тааныбайтым ал байкени. Чолпон атадан ротация болуп барган экен. Анан опер кызматкерлери ошол Алиакбарды кармап чыкты. Анан баягы сиздин интервьюңузда блатной эмесмин, мен машинем жок, жөн эле жүргөн баламын деп атты эле. Кымбат баалуу X5 үлгүсүндөгү машина айдап чыкты, тонированный. Анан биз опер кызматкерлери мага айтты. Бизде акча көп, бизде акча саман, биз любой жерден чыгып кетебиз. Оперлерге да акча сунуштаптыр Маштеден. Биз ушул жактан эле акча канча керек байкелер, мен берейин дагы, чыгып кете берейин деп. Анан баргы чакта ошол жанындагы балдар Садыр Жапаровдун Рустам баласына чалып, же болбосо Ташиевдин Томасына чалабыз, баласына чалабыз. Биз деген жөн калтырбайбыз муну. Биз баары чыгып кетебиз, убара болуп атасыңар жөн эле деп коркутуулар болду опер кызматкерлерине. Анан биз угуп аттык ал жерде отуруп. Анан алар таң калып атты. Запистер барбы? Ошол запистер опер кызматкерлеринде болушу керек, алар жаздырып атышты да. Алар да мага келип айтып атты, ушинтип сүйлөп атат, жаздырып атабыз депчи. Алар башында экөө тең отуруп чыккан бала экен. Бизде ошо Жаныш деген бала 3 жылга ушундай срогу бүтө элек немекен чыгып кетиптир. Дагы ошол кража эмелери менен козголгон иштери бар экен. Жана көлтөрлүк балдардын арасында ошол бир баланын дагы иши козголуп, бирөөнү тапанча такап, ошо Макаров үлгүсүндө ал дагы ошо машина, ошол жактан да табылып атат да. Мурун иши жабылыптыр жакында элечи. Ошол ал бала айылда көпкөн бала дейт аябай.
мугалимдин баарын акча таратып, МВДга келип койдун союп берип, баарын алдын алып жүрүп, мындай көпкөн бала экен да. Али Акбар. Жок, ошол Али Акбардын байкеси, Айбек деген байкеси. Аны болсо Али Акбар бияктан каржылач экен. Булар элдин акчасына мындайча айтканда той бүткөн экен да. Бул дагы эле тоноп атыптыр. Биз барсак деле офисинде элдер үзүлбөйт, акчаларын көтөрүп алып, биз кармаганы барсак да элдер акчасын төгүп атыптыр. Ошо үстүнөн чыктык биз дагы көрүп. Сабалган адамдын инисинин айтымында Али Акбар Каныбек уулу жабырлануучунун унаасынын терезелерин чапканын өзү мойнуна алган. Бул тууралуу үн жазууну жабырлануучунун иниси биз менен бөлүштү. Эртең күнү деле жолго турчу адамдарбыз. Сен караганда, мен караганда дечи, эркекчи. Мен деле балким кийин тоңго келип кызмат кылып отурчу болом. Анан кийин значит мен сага типа подхалимде пахта коюп чалып аткан жокмун, просто мен эркекчилер подхал кылып чалып атам. Бирок лабойду чапканды айтпадым, 2 жолу таш менен чапкам мен. Негизи мындай, бар давай нишига дейсан болсоң чал. Синьяда хоть завтра деле 200 миң берип кой берем менчи. Жок, мага лишний 1 сом керек жок. Жок, Темирлан, мен акча таянган жокмун, просто анда адамгерчилик менен. Жок, жана деле ким айтыптыр го, жаныш бизде акча кенен, давай раскидаем, кетип калайын депчи. Саман бизде акча дептир да, анан ал акчага таянбай эле койгула. Психологический давка кылып, саат 12-де кармап, 3-кө чейин кыйнап, ал ключун алып алып, анан зачем анчалык кыйнадыңар баланчы? Эме кылайлы? Эртең саат 7-де анда экөө жолугушайлы. Биз Али Акбар Каныбек уулуна дагы байланыштык. Ал бизге башында бул ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, бирок кийин тескерисинче анын тууганы сабалганын айтып чыкты. Бирок биз токмоктолду делген агасынын видео сүрөттөрүн далил катары жиберүүнү суранганда, ал баш тартты. Калпаны бар, эч ким келген жок. Кармап кетсе сиз менен сүйлөшүп кеткем да. Эч ким кармап кеткен жок, конечно. Бардым. Анан кийин ал жакта ошол заявление жазылыптыр. Андан мурун менин бир тууганымды уруп коюшкан экен, ошол боюнча бардым, көрсөтмө бердим, кетип калдым, всё. Сиздин бир тууганыңызды уруп коюшуптурбу? Менин бир тууганым ошол Айбек деген бала мас экен, өзү короче уруп койгон экен. Сиз жанагы унаасын чаптым деп дагы айтыптырсыз го. Эми биз эмне опубличник белек, же эмне тиги мыйзамсыз нерсе жасадык белек, өзү тиги таякчы болуп туруп анан доомат кылып атса эч бир Таяк жооп дегенде сиздер эмне үчүн таяктадыңыздар аны? Ошо себебин айтыңыздарчы. Өзү башка балдардан таяк жеди, анан биздин атыбызды жазып туруп ушул балдар короче сабаттырды мени деп. Конок балдарды сабап ошентип өзү таяк жеди. Сиздин агаңызды сабаганы боюнча далилдер барбы? Кандай жаракаттарды алыптыр? Видео сүрөт жибере аласызбы? Видео сүрөт жибере аласызбы? Журналисттерге зачем берем мен аны? Бизге далил катары керек, сиз ошону айтып атпайсызбы? Видео сүрөттөрдү? Мындай алган жаракаттарын. Нет. Биз бул ишти караган Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Арген Жыргалбековго дагы байланыштык. Ал бизге буларды айтты. Бул жакта сабалган жабырлануучу кишилерден бирөө азыр. Бирөө, канча киши сабаптыр? Азыр сабалган кишилерден так мынча киши сабалган деп айта албайбыз, бирок ошо тактап атабыз. Али Акбар Каныбек уулу өзү да болгон деп угуп атабыз. Өзү да болгон бул окуяга тийиштүүсү бар, катышы бар. Ок атылыптырбы? Ок атылды деп да угуп атабыз го? Ал жагын эмелерге тактап атабыз, ал жагын толугу менен такталып ок атылыптыр, куралдар катыш болгон деп айтылган алсын да. Ал жерде сиздер эми барып көрдүңүздөр да, ок атылганы, атылбаганы, мисалы, бир ошол жерде дүкөндөрдүн бирине дагы ок тийиптир деп угуп атабыз да, маалыматтычы. Бул боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалат, ошол эмеге контейнерге чын эле ок тийгенби же кандай себептер менен тиешелген, бул эксперт гана айтпаса мен айта албайм. Негизи топ болуп сабагандар бул 5 киши болгон экен, андан кийин Али Акбар менен кошо дагы балдар барышкан турбайбы? Анан эртеси күнү Али Акбар бошонуп кетип атат да, бул Ашардын офисине келип кармап кетишкен турбайбы Али Акбарды? Биз тараптан биздин тергөө тобу тарабынан тергөө тапшырма берилип, тиешелүү биздин кызматкерлер барып кармап кетишкен. Анан дагы кармап келгенди боюнча бул эми күбө катары эле сурак алып кетишкен, күбө катары сурагандан кийин биз мына тиешелүү далилдер жок болгондон кийин кое бергенге биз милдеттүүбүз да, ал эми далил жок болуп калды. Тиешелүү далилдер дегенде Али Акбар мырза өзү мойнуна алыптыр го, тиги машинаны мен чапкам, унаасын мен чапкам деп айтыптыр го.
Унаас мен чапкан деп айтып атат, ооба. Анан буга чара көрүлөбү? Чара көрүлөт албетте. Кандай чара көрүлөт? Бул эми азыр тергөө иштери жүрүп атат да. Аягында ошо жыйынтык болот. Бир жыйынтык азыр мен мондай жыйынтык, мондай кылышабыз деп айткандан алыстымын. Бул эми жакын арада чара көрүлөт. Бул 1-2 күндүн ичинде дейсиз. Кармалган 4 киши каякта азыр? Азыр ошо келип турган милдеттенме менен өзүнүн үйлөрүнө кетишкен. Баса Алиакбар Каныбек уулу тааныштыгым бар деп, ишти бүтүрөлү деп чалган тергөө кызматынын башчысы Улан Кыдыралиевке биз дагы байланыштык. Анын Каныбек уулу менен байланышын сурап, офистеги сүйлөшүүлөргө түшүндүрмө берүүнү талап кылганда, ал бул тууралуу эч кандай маалымат бере албайм деп кутулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан дагы комментарий алганга аракет кылдык. Бирок дем алыш болгону үчүнбү, биздин чалууларыбыз жоопсуз калды. Биз буга чейин 80 000 сомго үй алып беребиз. Биз пирамида, кооператив, лотереяда эмеспиз деп жарнамасын активдүү жүргүзгөн Ашар бирикмесинин ишмердүүлүгүн текшергенбиз. Анда Ашардын иши каржы пирамидалардын схемасына окшоштугун байкаганбыз. Муну менен кошо Каныбек уулу бизге демөөрчүлөрүн ачыктоодон баш тарткан эле. Материал жарыялангандан кийин бизге Алиакбардан жабыркадым деген бир нече адам кайрылды. Алардын арасында үйүн кайтара албаган, унаасынан кур калган, акчасынан алдангандар бар. Ошондой эле өзүн юрист катары тааныштырган соц тармак колдонуучусу Ашардын келишиминдеги күмөндүү жерлерди дагы айтып берген. Ал эми Алиакбар Каныбек уулу тескерисинче журналисттерди айыптап, үйлөрдү 15 күндөн кийин берип баштайм деп убада берген. Мындан тышкары катар-катар кайрылууларды жасап, Дубайдан инвестор тартып келейин десем, бейөкмөт уюмдар бут тосуп жатат деп нааразы болгон. Каныбек уулунан жабыркагандар, анын буга чейин камалып чыккандары тууралуу маалымат бергендер бизге кайрылып жатышат. Бул тууралуу дагы тактайбыз. Видеого комментарий жазыңыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.